Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme ahricna min zulumatil vahm ve akrimna bi nuril fahm ve aftah aleyna bi ma'rifetil ilm ve sahl ahlakana bil hilm ve cealna mimmen yestemi'unal kavle feyettabi'una ahsana. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fıkh sabağın okuatağız. Ötken haftada sizler менен namazın ubақтылары жөнүндө өткөнбүз. Бүгүн азанга келип жеттик. Babul azan, azan дейт. Ыйман келтирүү чыныгы ырыс берген нематтардын ээси, бардык нерсенин акыйкатта эгеси Аллах Таалага ыраазы болуу ыйман келтирүү деп коет. Мисалы, бул жерге бирөө келип, ар бирөөңүздөргө мындай бир пачка акчадан таратып койсо, жөн эле 10 миң сомдон берди ар бирөөңүздөргө. Сизди ал киши тааныбайт, өмүрүндө көргөн эмес. Ага эч кандай сиздин тараптан бир иш болгон жок, жакшылык дагы кылган эмессиз. Жөн эле келип сизге акча берип атат. Ошол кишинин кылган иш аракетин биз кандай деп баалашыбыз керек? Жакшылык кылдыбы, жамандык кылдыбы? Мисалы, жакшылык кылды, ошону билебиз. Ошонун кылгандыгын жакшылык деп билүү өзү жакшылык да. Анан ошого ыраазычылык билдирүү, мисалы рахмат айтуу, ал дагы жакшылык. Ошол сыяктуу Алла Таала бардык нематтарды берип, сиздин жүрөгүңүздү соктуруп, көзүңүздү көрсөтүп, буттарыңызды бастырып, колдоруңузду иштетип, ден соолугуңузду соо кылып, ата эне берип, бала бакыра, үй бүлө, аял берип, достор, иш, мекен берип, тынччылык берип, булардын бардыгы эсепсиз Аллах Тааланын берип аткан неаматтары. Жоктуктан барлыкка Аллах Таала чыгарды түбөлүк үчүн. Анан ошончолук берген неаматты берген Аллах Тааланы тааныбай, мына мен өзүм эле чоңойдум, өзүм эле жашап атам, же ата энем мени жаратты, же маймылдан жаралгам, же мансапка өзүм жеттим акылдуу болгондугум үчүн, байлыкка өзүм жеттим. Ушулардын баарын өзүнө таандык кылып, Аллах Тааланын неаматын көрбөс, бул капырлык болот да. Эң чоң капырлык Аллах Тааланын тааныбоо. Ал эми Аллах Таала берген нерсени өзүңө таандык кылуу, бул шүгүрсүздүк деп коет. Биз ошол Аллах Таала берип аткан чексиз неаматтарга кантип шүгүр айтабыз? Сиздер билесиздер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Ми'раж кечесинде асманга көтөрүлгөндө Муса алейхиссалам менен машвара кылып, биринчи 50 убакыт намаз парз болот, анан кыскарып отуруп 5 убакытка келет. Эми ушул 5 убакыт парз намаздар эмнеге парз болду десек, анткени биз азыр мисалы шам намазынын убактысы келди, куптан намазынын убактысы буйрса азыр келет. Ошол аралыктагы көргөн неаматыбызга Аллах Таала үчүн рахмат айтышыбыз керек экен да. Жанагы мисалдын башында айткандай, бирөө сизге жөн эле акча берсе, рахмат айтып койгон, жакшылык болгондой эле, ушул неаматка дагы биз шүгүрчүлүк кылышыбыз керек экен. Ошол нерсени биз намаз менен билдиребиз. Намаз ошондуктан өзүнөн өзү жакшылык. Бул ибадат сен артык болуп кеткендигиң үчүн эмес, акылдуу болуп кеткендигиң үчүн эмес, же Аллах Таала сенин ибадатыңа муктаждыгынан эмес. Алланын ибадат менен Аллах Таала эч кандай пайда таппайт, күнөө менен зыян көрбөйт. Мунун баары айланып келип эле өзүңдүн керк башыңа тиет. Эми ошол биз шүгүр кылыш үчүн кантип билебиз, качан шүгүр кылышыбыз керек десек, анткени эми Аллах Таала неаматы көп да. Биздин өзүбүздүн шүгүрчүлүгүбүзгө шүгүр кылышыбыз керек болот да. Анткени ошол Аллах Таала кудурет берип сен туруп барып дарат алдың. Аллах Таала берген кудурет менен намаз окудуң. Аллах Тааланын бүт бардык сага берип аткан сенин ибадатыңдагы, күнөөңдөн сактануудагы Аллах Таала сенде жараткан кудурет.
Ошон үчүн эч бир адам амалы менен бейишке кирбейт дейт пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам. Баарыбыз Аллах Тааланын ырайымы менен киребиз. Болгону Аллах Таала убада кылган. Бейиштин эшиги ачкычы намаз деген. Аллах Таала менен сиздин мамилеңиз бир тараптуу эле да. Сиз ойлобоңуз, бир нерсе кылам, Аллах Таала ошол кылгандыгыңыз үчүн бир нерсеге милдеттүү деп. Андай эмес экен. Ошол кылган жакшылыгыбыз дагы керек болсо Аллах Тааладан келген немат экен. Ошондо нематтар көп экен. Бизге жеңилдик үчүн ошону аз айтып 5 эле убакыт кылып койду. Бул өтө аз. Аллах Тааланын нематынын каршысында ушу 5 убакыт шүгүрчүлүк өтө аз. Ошондо шүгүрчүлүктү каяктан билебиз, качан шүгүрчүлүк кылыш керек десек, убакыттан билет экенбиз. Буга чейинки сабакта убакыттарды айттык. Качан мисалы асыр намазы качан келет десек, ар бир нерсенин көлөкөсү 2 эсе болгондо келет дедик. Ушулар бир аз татал болуп кетет. Бул хавасул хавас дейт, же хавас элине, мындай элдин калың катмары эмес, талабаларга, студенттерге мисалы дин илимин үйрөнүп аткан, ошол алымдарга, шариаттан кичине кабары барлар билиши мүмкүн убакыттарды. Бирок бардык эле адамда андай мүмкүнчүлүк болбойт экен да. Кээ биркилердин тиричилиги мисалы кетмен болсо, кээ биркилердики илим болот экен. Аллах Таала адамдарды ар түрдүү кылып бири-бирине муктаж кылып жаратты. Бул муктаждык менен бири-бирине болгон муктаждык менен бири-бирин толуктап турат. Ошон үчүн убакыттын, баягы шүгүр кылуучу убакыттын келгенин билдириш үчүн шариатта азан шариатташтырылган, азан киргизилген. Азан айтылбаса убакыт кирбей калбайт да. Убакыт кирет итагеле. Бирок ошо жөнөкөй карапайым эл билиш үчүн азан айтылат. Буну түшүндүк иншалла. Анан азандын маселеси. Азан айтуу чоң мындай соопчулук. Анан мындай пикир болуп калышы мүмкүн да, азан айткан жакшыбы, сооптураакпы же имамдыкка өткөн сооптураакпы дегенчи. Имамдыкка өткөн сооптураак экен. Азан хижри жыл санагы менен 1-хижри жыл санагында парз бол, шариатка кирген сунна муаккада болуп эсептелет. Биз азыр сиздер менен 1445-жыл жашап атабыз. Ушул жыл саноо менен ким качан төрөлгөн шыр айтып бере алабы мисалы? 1405-жыл төрөлгөм деп мисалычы. Биз билбейбиз. Биздин балдарыбыз качан төрөлгөнүн деле билбейбиз. Ошондуктан эгер жанагы күбөлүктү алсак, төрөлгөн тууралуу күбөлүктү жок дегенде ошого жазып же өзүбүз эстеп калышыбыз керек да. Анткени мусулмандардын календарында 1445-жыл 8-ай. Канчанчы күн болуп калды билбейм. 5-6 күн окшойт. Шабан айына. Ошондо мындан 1445 жыл мурун азан айтылган экен да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Мадинага келгенде. Эми азан айтылгандан кийин уккан адамга бир амал важип болот да. Амал дегенде өкүмү лузум ижабатихи бил фи'ли вал каул. Азан айтканды уктуңуз сиз. Мисалы китеп окуп атасыз же машина айдап баратасыз. Уккандан кийин ошол азанга эми жооп бериш керек. Анткени азандын сөздөрү кел намазга кел деген сөз да, хайя дегенде кел деген сөз. Кантип жооп беребиз? Эки нерсе менен жооп берет экенбиз. Биринчиси тил менен жооп беребиз, экинчиси амал менен. Даярданып баштайсыз намазга, дарат алып мисалы, ошол амал менен жооп бергендигиңиз. Же азан айтып атканда аркасынан кайталайсыз, билесиз. Кайталаганыңыз дагы ошол жооп бергениңиз. Бул эми лузуму ижабатиги жооп бериш лазим болду дейт. Лазим дегенде зарыл болду деп атат. Зарыл болду деген өкүм жок да шариатта. Шариатта Ханафи мазхабында 9 өкүм бар. Жалпылай 5 деп коет, 9 өкүм бар. Ошонун кайсынысы парзбы, аткарбаса күнөөбү, же сүннөтпү, аткарса сооп табабы деген маселе жатат бул жерде. Ошондон кээ биркилер мисалы важип дейт экен, кээ биркилер сүннөт дейт экен. Ва кала тахтавию фи хашатихи ай вужубан. Жооп бериш важип дедим да. Азан айтып атканда тил менен жок деген айтышыңыз керек экен. Ва кила сунна. Кээ биркилер сүннөт дейт. Ва каулуху бил фи'л даифун. Анан жооп бериш эми важип
bir сүннөтпү талашмас эле, бирок көңүл буруп ошого жооп кайтарыш керек экенин алик алган сыяктуучу. Бирок ошол кезде амал мененчи десе, амал менен важип эмес. Анткени каалаган учурда окуйт да намаздычы. Жамаат менен мечитте окуш бул сунна муаккада, бекем сүннөт. Бирок иши болуп калса, же окуусу болуп калса, мисалы же башка бир нерсе менен алек болуп калса, анда берилген убакыттын ичинде каалаган учурда окуса болот. Ошондуктан амал менен жооп бериш важип эмес. Вал муътамаду, анан туурарагы, бекемиреги биздин мазхабда, Ханафи мазхабында, нудибал ижабату бил каули факат. Сөз менен айтыш мандуб экен да, жактырылган. Айтпай койсоң күнөө эмес. Бирок айтып койгон бул мустахаб, мандуб. Анан азан айтуунун өзүнүн өкүмү сунна муаккада, бекем сүннөт. Эми азан биз билебиз, арабча айтабыз азанды. Бирок арабчадан башка тилде дагы айткан замандар болгон да. Абу Ханифа рахматуллаху алейхин учурунда мисалы бил фарисия, перс тилинде айтса болобу болбойбу деген маселе болгон. Анан түрктөрдө мисалы канча бир учур, канча бир жыл түркчө айтылып калган. Ошонун өкүмү кандай болот? La yasahul adhanu bil farisiyya wa in ulima ala al-asahhi. Азан экенин билинсе деле парсча айткан азан болбойт дейт, жарабайт. Парсча дегенде бул жерде кыргызча дагы болушу мүмкүн. Кыргызча азан айтсак болбойт экен. Анан бул имам Абу Ханифа рахматуллаху алейхидин ушул кыраат маселесинде өзүнүн пикири бар. Мисалы, Равал Хасан ан Аби Ханифата рахимахуллах анна ман азана бил фарисиyyati ван насу я'ламуна аннаху азанун джаза. Абу Хасан, имам Хасан рахматуллаху алейхи өзүнүн устазы Абу Ханифадан риваят кылат экен. Эгер эл азан экенин билсе, анан азанды персче айтса, анда уруксат деген бир сөзү бар дейт. Бирок бул сөзү азыр алынбайт. Көпчүлүк алымдар, мисал Жавхарада дагы, имам Лакнави дагы араб тилден башка тил менен азан айткан жарабайт дейт. Суннал азану вал иқамату сунната муаккадатан лил фараиди валау мунфаридан. Азан айтуу, камат чакыруу бул бекем сүннөт болду парз намаздарга. Жалгыз окуса дагы. Жалгыз окусаңыз дагы буларды айтышыңыз парз экен. Бекем сүннөт экен. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сөзү бар. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. Эгерде намаздын учуру келсе, силердин бирөөңөр азан айтсын, анан ак сакалыңар имамга чыксын дейт. Имамдык кылсын. Бул жерде мындай акбарукун дегенде жаш улуу деген бар. Бирок атайын бир мисалы ихтияр китебинде жана башка китептерде келет, ким имамга өтүүгө татыктуураак. Анда дагы окуйбуз иншалла. Мындай негизи акраукум деп келет. Жакшыраак окуган деп. Куранды жакшы жаттаган. Бирок Куранды мурун сахабалардын учурунда Куран жаттаган адам өкүмүн дагы билчү экен да. Азыр мисалы Куран жаттап алат, бирок өкүмдөрүн билбейт. Адашып кетиши мүмкүн, намазы бузулуп калса тууралап кетишти билбеши мүмкүн. Ошондуктан илимдүү биринчи өтөт. Эгер илимдүү менен кары болсо, анда илимдүү кары өтөт. Эгер бар илимдүү кары болсо, же ошолордун арасында болсо, анда жашы улуураак өтөт. Анан такварагы, анан жүзүнө карайт, жүзү кебетес мисалы сулуураак өтөт. Ушундай болуп барып туруп жанагы татыктуураак өтөт. Сакал маселесин да карайт мисалы, биздин дамылалар жеңге карашат, жеңи кыска болсо өткөрбөйт да, мисалы ал деле адептен, намаздын адебинен такыяга карайт. Аны иншалла өз учурунда окуйбуз, өз кезегинде. Азыр бул жерде аксакалыңар дегенде ошол эмени билгендер, өкүмдү билген өтүш керек экен. Парз намаздарга азан айтылат, камат айтылат. Анан жалгыз окуса дагы дейт. Эми адан ау кадан, өз учурунда окусаңыз дагы азан айтышыңыз керек, камат айтышыңыз керек. Анан каза кылып окусаңыз дагы азан менен камат айтыш керек экен. Сафаран ау хадаран, тургун болосузбу, сапарда жүрөсүзбү, айырмасы жок. Анткени бул сүннөт
бул важиба, суннатул важиба деп коет кээ бир алымдарчы. Сунна важиба дегенде мындай важипке жакын сүннөт деп коет да. Негизи сунна муаккада, бекем сүннөт. Башкача айтканда, дайыма таштап койсо күнөөкөр болот. Егер бир эл келишип алып, бир айыл мисалы, болду биз азан айтпай эле намаз окуй берелик десек, анда аларга атайын падыша мисалы тыюу үчүн чара көрсө болот дейт да китептерде. Сүннөт болгону менен бул исламдын белгилери болгондуктан азан айтылыш керек. Сапарда дедик, мисалы Сальман аль-Фариси радиаллаху анхунун хадиси бар, кале саллаллаху алейхи ва саллама: "Иза кана раджулу би ардин қийин фаханати салату фалятавадда фа ин лам яджид маан фалятаяммам." Егер бир адам, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, бир чөлдө болуп калса, анан намаздын учуру келсе, эгер суусу болсо даарат алсын, суусу жок болсо таяммум алсын. Фа ин акама салла мааху малакани, анан камат айтыш керек. Ошондой азан айтып, камат айтып, өзү жалгыз эле намаз окуса, анда ал менен кошо эки периште намаз окуйт дейт. Кээ бирки алымдар ушул хадисте эки периште деп эки ийниндеги периштелерди айтат да. Жана амалдарын жазганчы. Азан айтса, вайн азана ва кама, азан айтпай эле талаада жөн эле камат айтып окуп атат. Анда эки периште чок окуйт экен ал менен. Бирок азан дагы айтып, анан камат дагы айтса, анда солла халфаху жундун мин жунудиллахи таала ма ла юра тарафа. Анда ал киши менен Алла Тааланын аскерлери окуйт. Азан айтып, камат айтып окуса. Аскерлер ушунчалык көп болот. Көз чаптырса, мисалы, бир жакты караса, ушу көзү жетпегенге чейинки тарап алыстыкты баткан чоң баягы көп периштелер чок окуйт дейт да. Азан менен каматтын чок айтылган пайдасы. Эми бул жерде да бир маселе бар. Мисалы, кээ бирде кыйын болуп калышы мүмкүн, шашылыш болуп калышы мүмкүн. Булардын баары сунна муаккада да, сапарда. Калтырып койсо күнөө эмес. Бирок айтса канчалык сооп экенин айтып атат. Анан эгер азан угулган жерде болсо, мисалы шаардын ичинде болсо, анда камат эле айтып окуйт да. Эгер мечитке келбей калсаңыз, үйдө отурсаңыз камат айтып эле окуйсуз. Ушулардын баары сүннө, бекем сүннөт экен. Лир риджали ва куриха линниса. Азан менен камат эркектерге сүннөт, аялдарга макру. Аял камат айтпайт, аял азан айтпайт. Анткени добушу анын үнү аврат болот да. Аврат дегенде бирөөлөрдүн шахватын козгоп жибериши мүмкүн. Ошондуктан жашыруун, мындай кымтынуу, жашырууну жакшыраак. Макру болуп калат аял азан айтса, камат айтса дагы. Өтпөйт дагы да ал. Ал каматы өтпөйт. Эми ва юкаббиру фи аввалихи арбаан ва юсанни такбира ахирихи кабaqi алфазихи. Биринчи 4 жол такбир айтат, андан кийин эң этегиндегисин 2 жол айтып коет дейт, сөздөрүн кайталап. Вала таржиа фи шахадатайни ва лиқамату мислуху. Анан шахада айтканда таржиа кылбайт. Шахада дегенде жанагы ашаду алла деген, ашаду алла илаха деген жер бар го. Ошол жерине келгенде кээ бирки мазхабтарда ичинен биринчи шахада айтып алат өзү, келиме айтып алат, андан кийин азан айтат да. Ушуну кылбайт дейт, дароо эле айта берет. Валиқамату мислуху, каматтагы ушундай эле айырмасы язиду ба'да фалахил фажри ас-салату хайрун минан наум. Камат дагы ушундай дегенде, бирок тез азандан тезирээк айтылат. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан сөз бар экен. Бул Ибн Умар радиаллаху анхудан риваят экен. Лейса аля нисаи азанун вала иқаматун. Аялдарга азан жок жана камат жок. Азанның баары бирдей эле болот. Болгону багындат намазынын азанына бир эме кошулат. Ас-салату хайрун минан наум. Ас-сала, салат деген сөз намаз. Намаз, наум, уйку. Уйкудан жакшыраак, кайырдуураак. Арты кайрылуу болсун дейбиз го. Кайырдын хайыр деген сөз жакшы деген сөз да. Намаз уйкудан жакшы деп этегинде кошуп коюу бул жакшы нерсе. Эми кошулат деген сөз да. Эми анткени багымдат намазда элдер уктап калат, капилетте болот, байкабай калышы мүмкүн. Ошондуктан эскертип намаз
уйкудан жакшы дейт. Бул жөнүндө Билал радиаллаху анхунун хадиси бар мындай. Фан Билалин радиаллаху анху аннаху атан набий саллаллаху алейхи ва саллам юаззинуху би салатил фаджр фақила хуа наим. Билал радиаллаху анху азан айтат экен да. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келип, анан эл айтат экен, пайгамбар уктап атат дейт экен. Ошо үйдөгүлөр айтат да. Фақала салату хайрун минан наум. Намаз уйкудан караганда жакшыраак деп Билал радиаллаху анху айтат. Үнүн чыгарыпчы. As-salatu khayru minan nawm. Екі жолы қайталайды. Fa uqirrat fi ta'dhinil fajr. Анан багымдат намазынын азанына ушул бекемдетилген. Fa thabatal amru ala zalik. Анан ошондон кийин Билал радиаллаху анху айткандан кийин азанга кошулган. Башка бир хадисте мындай дейт. Ма ахсана хада я Билал. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат да, мындан сонун сөз бар о Билал дейт. Пайгамбарыбыз жактырып атат. Анан Билал радиаллаху анхунун өзүнүн хадиси бар. Амарани Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан ла усауиба илля фил фажр. Пайгамбарыбыз мени багымдат намаздан башка намазда башка ушундай чакырууну кошпо деп буйруду. Азыраны иншалла түшүндүрөм. Маселе бул жерде мындай. Билал радиаллаху анху пайгамбарыбыз кылбаган нерсени, пайгамбарыбыз айтпаган нерсени айтты. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жактырды. Шариатка коштурду, азанга коштурду. Мындан башка дагы бир хадис бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям уйкудан ойгонуп туруп, Билалды чакырып айтат. Айтчы, сен эмне кылдың, мен билбеген дейт да. Кандай ибадат кылдың, мен билбей калган. Чындыгында мен сенин бутуңдун баягы кыбыраганын, үнүн бейиштен уктуум дейт да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Билалды сүйүнчүлөп атат бейишке киресиң деп. Бирок эмне амал менен келгенин билбей калды. Ошондо Билал радиаллаху анху айтат, мен эч нерсени башкача кылган жокмун, көбүрөөк, артыгыраак кылган жокмун, болгону ар бир даарат алган сайын 2 рекет намаз окуп коем дейт. Даарат алуу шариатта парыз. Намаз окуу шариатта парыз. Даарат алгандан кийин намаз окуш, ар бир даарат алгандан кийин пайгамбарыбыздан болгон эмес экен да, айткан эмес экен. Бүгүнкү күнү кээ бирки тайкы түшүнүктөгү бир туугандарыбыз мындай эрежени карманат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кылбадыбы, ал арам дейт да. Бидат дейт. Тарку ан-наби юджибул хурмата деген аларда эреже бар. Бир нерсе десе, брат бул бидат дейт да, же ахи бул бидат дейт. Анткени пайгамбарыбыз кылган жок дейт. Бул жерде пайгамбарыбыз кылбаптыр. Билал радиаллаху анху өзүнүн каалоосу менен, анан өзүнүн жанагы аракети менен көбүрөөк ибадат кылайын деп шариаттагы бар нерсени пайгамбарыбыз көрсөтпөгөндөй тартипте кылса, пайгамбарыбыз сүйүнчүлөп атат. Умар радиаллаху анху таравиде элди топтоп туруп, бир имамдын аркасынан, Убай ибн Каабтын аркасына тизип, элди жамаат менен 20 рекет окуткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул нерсени кылган эмес. Ошентип 14 кылым 20 рекет окулуп келген Мекке менен Мадинада. Бирок коронавирустан кийин ошону шылт окулуп 8 рекетке түшүрүп алды. Ал туугандар айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 8 рекеттен ашыкча тарави окуган эмес. Анткени Айша энебиздин хадиси бар дейт. Бул жакта Умар радиаллаху анхунун сүннөтү турат. Эмнеге десе, пайгамбарыбыз кылбаганды кылабыз бидат дейт да, 20 рекет намазчы, тарави намазы. Ошондо алар эмне деп атат? Мен шариатты Умар радиаллаху анхудан караганда жакшыраак түшүнөм деп атабы? Пайгамбарыбыз кылбаса эле ал арам болуп калып атабы? Демек, пайгамбарыбыз кылбаган нерсе арам деген нерсе жок экен. Сахабалардын түшүнүгүндө дагы. Пайгамбарыбыз кылбаса, анда анын өкүмүн биз Куран менен сүннөттөн издейбиз. Шариатка төп келеби, аны кабыл кылабыз, жасайбыз. Эгер шариатка каршы келеби, жасабайбыз. Ошондуктан бидат маселесинде бул жакшы бидат болушу мүмкүн. Биз азыр отуруп мындай сабак кылып атканыбыз бул бидат, бирок жакшы бидат, шариатка туура келет. Анан жаман туура эмес бидат болушу мүмкүн. Мисалы, Аллах Таала асманда деш. Же Аллах Таала түшүп турат деш. Булардын баарын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям же сахабалары же көпчүлүк алымдар айткан эмес. Билал радиаллаху анху дагы бул жерде өзүнүн инициативасы менен бир нерсени айтып атат. Пайгамбарыбыз ошону жактырып туруп намазга, азанга кошуп койду. Коштуруп койду. Эми экөөнүн ортосун азанын айтканда мындай тамахул менен айтыш керек да, шашпай айтыш керек. Анткени бул жактагы угуп аткан адам ага жооп бериш керек го.
мустахаб. Жооп бергенде жетишип калыш керек да. Аллаху акбар десе, ичинен Аллаху акбар деп айтат. Мына шыбырап айткан жакшы да, ошондон үчүн. Кеттик. Ва ятамаххалу фил адан, намазда шашпай айтат, анан ва юсриу фил иқама, камаатта тез айтат. Анткени камаатта адамдар уже келип калат ал жердечи, намазды башташ керек болот. Вала юджиу бил фарисия, персче, фарсча окуган болбойт, кыргызча мисалы азанда айткан болбойт дейт. Ва ин алима аннаху аданун фил азхар, туурасы ал азан экенин элдин баары билсе дагы башка тилде айтса болбойт. Ва юстахаббу ан якуна ал-муаззину солихан алиман бис-суннати. Эми биз азыр жанагы азанчынын сыпаттарын айтабыз. Азанчы кандай сыпатта болуш керек десе, мустахаб жактырылат. Эгер ал таква адам болсо да, анан сүннөткө бекем адам болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө бекем, анан сүннөтүн билген адам болсо жакшы. Ва ауқату сала, ва ауқати салати ва ала вудуин мустақбил ал-қибла. Анан намаздын убактыларын билген жакшы, анткени ошол элди чакыртат да, намазга карап, убактка карап туруп асманга. Анан убактысы кирсе азан айтат. Анан дарат менен айтыш керек. Ушундай бир кызык окуялар бар да, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эки азанчысы болгон. Бирөөнүн көзү сокур болгон да. Бирөөнүн көзү сокур болгон. Ошодон улам биз Мисирде окудук, Египетте, Каирде. Ошо илгертен бери аларда ушундай бир адат экен. Жанагы көз азиздер бар го, ошолорду азан үйрөтөт дагы, азан айтканда. Анан мунаранын үстүнө чыгарып туруп, ошо жакта азан айтат анан, намаз башталганда. Бирок көзү көрбөйт. Башка бирөөлөр айтат, убакыт келди деп чыгып айтат. Анткени мунаранын үстүнө чыкканда башка адамдардын короолорун көрүп, ичиндеги аялдарын көрүп калып, эми көргөндө мындай адепсиз болбосун деп, ошолор көбүнчө азан айтат экен, күндүзгү азандардычы. Анан мисалы айрыкча орозодо жанагы ооз жабаар учур келет го. Ошондо азыр атын унутуп атам, баягы көзү азиз сахаба элдерден сурай берчү экен да, эмне болду? Таң аттыбы депчи. Анан көп адам таң атты дегенден кийин анан ошол азан айтчу экен. Бул жерде бир эле адамдын пикиринен эмес, көп адам анык билгенде таң атканы. Анан оозуңарды жапкыла деп жанагы белги болгон. Ошондой эле азан айткан адам дарат менен айткан мустахаб. Ла юазину илля мутаваддиун. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, даратчан адам гана азан айтсын дейт. Мустақбил ал-қибла, кыблага бет алып айтат, кыбланы карап айтат. Илля якуна ракиба. Бирок эгер ат үстүндө болсо, анда ошол кайсы жакты карап турса, ошол жакты карап айта берет. Ва яжала усбуайхи фи уднейхи. Анан эки колун кулагынын ичине салып алат дейт, могу сөмөйлөрүнчү. Ликаулихи алейхиссалату вассалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Билал радиаллаху анхуга айткан: "Ижал усбуайк фи уднейк." Сен эки мол колуңду, сөмөйдү кулагыңа коюп ал. Фаиннаху арфау ли саутик. Ошол үнүңдүн каттуураак чыкканына жардам берет дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул демек эме болуп калды, сүннөт болуп калды. Эми азыркы күнү микрофон болсо кантип айтам деп сурап калышат да. Жакшысы азанчынын микрофону ошо кармалып турган жакшы. Атайын кармагыч нерседечи. Анан эгер колум менен кармап айтыш керек болсо, анда алмаштырып алмашат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. Азанчынын үнүн ким укпасын, баягы үнүнүн алыс кетет да үнүчү. Азанчынын үнү кимге жетпесин, ал адам болобу, жин болобу, же бир нерсе болобу, тоо ташты айтып атат, дарактарды айтып атат. Кыямат күнү ага күбөлүк өтөт дейт да, бул азан айткан деп. Анан ястагфиру лаху, ага истигфар айтышат дейт жанагы нерселер. Бул жерде жин менен инс эмес, бүт бардыгы ротбин ва ябисин, кургак жана өл нерселер дейт. Мындай нымдуу нерселер, дарактар, таштар баары кийин бул азан айткан адамга истигфар айтып, күнөөлөрүнүн кечирилишин Аллах Тааладан сураганат экен. Анан ва айюхаввила вajhahu яминан бис-салаа ва ясаран бил-фалах. Анан ас-салаа ал-фалах, хайя ал-фалах деген жерлер бар го, хайя ал-салаа деген. Ошол жерде хайя ал-салаа дегенде оң жакты карап, хайя ал-фалах дегенде сол жакты карап кыймылдаш керек болот экен. Үнү
көбірек елге угулуш үчүн. Ва ястадиру фи сауамати. Анан жанагы мунаранын үстүндө турса, анда аны айланса болот дейт да. Эгер жанагы эмелери бар го, айнектери, терезелери. Ошодон мындай кылганда угулбай калышы мүмкүн да, айланып бар бир терезеге айтып чыкса болот. Ва юфасилу ва яфсилу бейнел азани вал иқамати биқадри ма яхдирул мулазимуна лис-сала. Анан азан менен каматтын ортосун бир аз үзөт, уккан адамдар келип алыш үчүн. Бул жерде үзгөндө шам намазынан башкасы бир аз узагыраак болот, бирок шам намазында 3 аят окула турган эле же бир узун аят окула турган эле үзүлөт. Андан ашыкча үзүлгөнгө болбойт да бизде. Ханафи мазхабында. Кийин ма мураатил вактил мустахаб. Мустахаб вактка каралып айтылат. Ва фил магриби би сактатин кадру 3 аятин кисарин ау 3 хатаватин. Ал эми шам намазында 3 аят кыска, 3 аят окула турган мөөнөт күтөт же 3 кадам баскычак күтөт дейт да. Батыл айтылат деген сөз болот. Эми ва юсавибу би каулихи بعد الآذان الصلاة يا مصلين ويكره التلحين. Азан айтылып бүткөндөн кийин камат болот го. Сиздер байкасаңыздар, кыргыздарда ушундай адат калган. Намазга турарда камат деп туруп анан Аллаху акбар, Аллаху акбар айтып баштайт. Билесиздерби? Ушул нерсени тасвиб деп коет. Азыр камат айтылат, даярдангыла деген сөз да. Ар түрдүү сөздөр болушу мүмкүн. Мисалы намаз деши мүмкүн. Айт намаздарында жамаат деп коет, мисалы жамаат намаз деп коет. Ушулардын баары сүннет болуп эсептелет. Эми талихин маселеси. Талихин дегенде өтө мындай кооздоп жиберүү азанды. Бул макру болуп эсептелет эгер тажвид эрежелерин сактабаса. Тажвидте ар бир тамганын махражы чыккан орду өз ордунда чыгыш керек да. Мисалы ооз көңдөйүнөн кайсы жерден чыгат, тамгалар кандай айтылат, ошондой айтылса, анан жана калкала маселеси ошолор болбосо, анда кооз кылып окуса уруксат. Бирок араб тилиндеги эрежелерге каршы келгендей мындай өзгөртүп ыр сыяктуу айтып жиберсе, ал макру болуп эсептелет. Ушул тасвиб маселесин биринчи алымдар макру деген, кийинки алымдар уруксат бергенде мындай дейт, мисалы Кала Абу Юсуф рахимахуллах, бул Абу Юсуф Абу Ханифанын чоң шакирти, иннаху яджузу лил умараи ва kulli man kana mashghulan bi masalihil muslimin kal qadi wal mufti. Каматка эстетип коюу мустахаб болот экен. Эл башчыларына ким элдин мына убаракерчилиги менен жүрсө, мусулмандардын пайдасына ошолорго эстетип койгон жакшы дейт. Мисалы казы кээде унутуп калып өкүм берип отура берет. Кээде мисалы алым китеп окуса унутуп калат, намазын өтүп кетип атканынчы. Ошондо каматка чейин эстетип койсо болот дейт. Ва иқаматул мухдис ва аданихи ва аданул джунуб ва сабийин ла яқилу. Эми макру нерселерди айтабыз. Биринчи макру нерсе талхим болду, бузуп окуш. Экинчиси эми аялдардын да каматы макру дедик. Анан даратсыз адамдын камат айтканы, азан айткандагы макру, жунуба адамдын, кусулу жок адамдын азаны макру, акылы мындай акыл кире элек жаш баланын каматы макру. Ушул акыл кире элек жаш бала эгер ойноп эле мисалы камат айтса 3 жашар 4 жашар балачы, эми 3 жашар деп коелу, аны кайра кайтарыш керек болот да. Эгер 7-8 жашар болсо анда өтө берет иншалла. Ва иннал азана мa'al janabati yukrahu hatta yu'ad. Ушул жунуптук маселе боюнча эгер жунуп адам азан айтып койсо кайра азан кайталанат. Бирок када алиқамату мa'al janabati tukrahu lakinnaha la tu'ad. Бирок жунуп адам камат айтса кайра кайтарылбайт да каматы. Li'annahu lam yushra tikrarul iqamah. Анткени камат кайра кайтарылбайт дейт. لأنها لإعلام الحاضرين فتكفي الواحدة. Анткени келген адамдарга эскертүү болот, намазга туруу жөнүндө
демек бирөө эле жетиштүү. Буну мен эмнеге сиздерге окуп берип атам? Кээде мындай да, камат айтып коесуң, имам жүрө берет да, тиги жакта сүйлөшүп же дарат алып, айрыкча бир жерге чогулуп калса, мечитте эмес. Анан ошондо бол дейт, кайра келгенден кайра айтат да, эмне болду десе, камат муздап калды дейт. Ушундай нерсени билесиздер да? Көп болот биздечи. Ошол камат муздабайт экен да, кыскасы. Азанды кайра айта берсе болот. Бирок камат бир айтылды болду, экинчи жолу айтылбайт экен. Жунуп болсо дагы айтып койсо, кайра айтылбайт экен да. Ва мажнунин, акылы кем, мына мажнун деп коет, акылына доо кеткен кишинин каматы дагы жара эме макру. Ва сукран, мас болгон адамдын, ва имра, аялдын каматы макру, ва фасикын, бузуку. Бузукулугу ачык болуш керек да. Мисалы, дайыма ырдап бийлеп жүргөн эркек, же Кудай сактасын эми зына менен, же урурлук менен белгилүү болгон, негизи же намаз окубаган адамдын каматы дагы макру экен. Карасаңыздар, субханалла. Эгер андай адам болсо, өзү уялып камат айтпай эле коюш керек экен, намаз жамаат менен намаз окугандачы, өзүнүн көтө берет эми. Ва qaidin, отуруп айткан макру болуп калат каматты. Вал калам фи хилал азан, анан азан айтып атып ортодо сүйлөп жиберүү дагы макру. Ва фил иқама, каматта дагы сүйлөп жиберген макру. Ва юстахабу иадатуху дуна лиқама. Ушулардын баарында, азыр мен макру дедим го, ушулардын баарында кайра кайтарса мустахаб дейт азанды, бирок камат кайтарылбайт. Кайта айтылбайт. Ва юкрахани ли зухри яумил жумати фил Миср. Эми бир маселе бар. Жума күнү эркектерге жума намаз парыз да, пешим эмес. Ошо пешим убактысында жума окуйбуз. Эгер шаарда болсо, анын шарттары бар, атайын уруксат берилген мечит болсо жумага. Эми жумага барбай калган адамдар болот. Же такыр эле барууга мүмкүнчүлүк болбогон, мисалы камактагы адамдар болот да, алар пешим окуш керек. Аларга уруксат берилбесе жума окуш. Ошондо алар дагы пешим үчүн жума күнү азан айтса макру болот экен. Ушул маселени көп сурайт. Эгер аларга атайын имам дайындап койсо, эми түрмөдөгүлөргөчү, же чоң заводдор болот, мисалы Россияга барган, иштегени баргандар билиши мүмкүн. Ошол заводдон чыкпай эле, цехтен чыкпай эле жүрө бериши мүмкүн да, бир топ 200-300 мусулманчы эркектер. Ошолорго эгер ал жактагы муфтият уруксат берсе, жума окушу мүмкүн. Эгер бербесе, баары пешим окуйт, ошол пешимге азан айтпаш керек экен да. Же убактысын өткөрүп туруп окушат, бирок азан айтпайт. Макру болот айтса. Каматтагы макру болот. Эми ва юаззину лил фаитати ва юқиму. Ушул маселе кызык. Өткөн намазга азандагын айтат, каматтагын айтат дейт да. Ва каза ли улил фаваид ва куриха тарку лиқамати. Ошондой эле бир топ намазды каза кылып окуй турган болсоңуз, биринчисине азан айтасыз дейт. Анан камат айтасыз. Бул маселе мындай болгон. Лейлату та'рис деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббас радиаллаху анху менен бир алысыраак жерге барат да, сапарда. Анан Ибн Аббас отургузуп туруп, мындай айланасын чиет да, курук кылып. Ушул жерден не болуп кетсе дагы чыкпа дейт да. Анан нары барат, аябай кызычуу болот. Ибн Аббас радиаллаху анху жаш бала болот дагы, пайгамбарыбызды тиги жакта бирөөлөр өлтүрүп койду деп коркот да. Анан кийин пайгамбарыбыз келет. Ошол түнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жиндерге дават кылып, алар исламды кабыл алган болот да. Анан ошол күнү уктап калышат баардыгычы. Анан эртең менен күн мындай чыкканда ойгонот дагы, Билал радиаллаху анхуга азан айт дейт. Азан айтат, анан сүннөт баамдаттын сүннөтүн окуп туруп, анан камат айт дейт. Камат айткандан кийин кадимкидей үнүн чыгарып жамаат менен парз окуйт. Ошондо демек каза намазды окуш үчүн азан айтылат, камат айтылып атат. Анан сохибу тартиб деген маселе бар. Буну мен көп айткам мурунку сабактарда. Сохибу тартиб деген адам өмүр бою өмүрүндө бир дагы жолу 5 намаз каза кылбаган адам да. Мисалы кичинекейине чоң ойгондо эле, мисалы 7 жаш, 8 жашында намаз окуп баштаган, 12 жашында түшүркөгөн дагы балагатка жетип эркек болду, кийин анан намазын калтырган жок. Ушундай адамдар эгер 1-2 намазы калып кетсе, 4 намазга чейин. Анда мисалы баамдатты окуй калды, эртең менен турду. Пешим башталып калды жамаат менен. Ошого барып туруп кошулуп окуса, ошо пешим өтпөйт да. Качан намазын кайтармайынча багымдатты. Багымдатты кайтарат, ушундай 4 намаз. 5-чи намазы өтүп кетип, 6-чы намаздын убактысы кирсе, анда ошондой даражадан
құр қалады. Сахибу тартиб, тәртип иесі болбай қалады. Бұл жерде ошо сахибу тартиб жөнүндө маселе болуп атат да. 5 намаздан көбүн калтырган эмес. Бирок мутлак айтылгандыгы үчүн негизи 5 намаз эмес, өмүр бою мурун намаз окубай, кийин намаз окуп баштаса деле азан менен камат айтыш мустахаб. Бирок оор болгондуктан көбү таштап коюшу мүмкүн, ал эми кечиримдүү болот, бирок айтса жакшыраак деген сөз болуп атат да азыр. Анан 4 намазды бир каза кыла турган болсо, биринчисине азан айтат, кийинкилерине камат айтат деп атат. Ва куриха таркул иқамати дуна ал-азан фил бавақи ин иттахада маджлисул қада. Ошондо каза кылган жерде, бир жерде каза кылып атсаңыз, азанды бир эле жолу айтасыз, анан ар бир казага бирден камат айтасыз. Ва ида сами ал-маснуна, ал эми месталарды алмаштырган сайын жанагы азанды айтасыз. Анан каматыдан айтасыз. Ва ида сами ал-маснуна минху амсака. Ва кала мислаху, эми мындай маселе. Бул маселе мындай. Кадимкиде барыбыз, көчөдө жүрөбүз, жолдо. Мечиттен азан айтылып калды. Бул азан сүннөт азаны. Сүннөт азаны кандай? Маснуна дегенде азыр ибараны карап аткан балдар болсо керек. Бул жерде өз убагында баягында кадимкиде айтылган азан да, эме үчүн эмес. Каза намазы үчүн эмес. Ошондо амсака дегенде тыйылыш керек дейт. Кандай тыйылат? Эгер жада калса, Куран окуп атса, Куранды токтотуш керек болот. Азан айтылганда Куранды токтотот. Валау фил масжид, мечитте болсо дагы, ва хуа афдал, ушул жакшыраак дейт. Эми фаидат кана ятакаллам фил фиқх вал усули, яджибу алейхи лиджабату. Анан эгер адам сабак эме китеп окуп аткан болсо, усул фиқх боюнча, же фиқх боюнча, усул фиқх деген илим бар, ал илимде фиқх мындай. Бул арам, бул адал деп кете берет. А усул фиқх эмне үчүн арам болду, эмне үчүн адал болду, далилдерин алып келет да, Куран менен сүннөтүнө. Ушундай илимдерди окуп аткан болсо, анда аны токтотуп туруп азанга жооп бериш керек экен. Жана мен айткандай тили менен кайталап. Эми ва ида самиаху ва хуа ямши фал аула ан яқифа ва юджиба. Анан басы бараткан болсо адам, азан айтылып калса, туруп ага жооп берген жакшыраак дейт да. Bizde ne oldu? Murun çet çaklarda ayıllarda oturup alışçı. Ошондой барбы дагы деле азыр мен просто билбей калдым да. Ошол дагы жанагы токтоп туруш керек экендигинин белгиси болгон. Илгери биз дамылалар ушинтип үйрөткөн Орто Азиянын дамылалары. Бул жерде кыймыл аракетти токтотуп туруш керек деп атат. Ва ида тааддада ал-азану южибу ал-аввала. Эгер бир канча азан айтылса, анда биринчисине жооп берет. Же өзүнүн мечитине жооп берет. Бул бир канча азан деген азыр Бишкекте алхамдулилlah азандар көбөйүп кетти, айрыкча ушул жерде көп мечиттер. Египетте ар бир 4 үйдөн кийин эле мечит да. Анан намаздын учуру келгенде азан болгондо ызы чолуп кетип, кимиси азан айтып атканын билбей каласың. Ошондо бирөөсүнө жооп берсең болду дейт. Кийинкилер айтып бүтүбөй созо берсе ага жооп бериш зарыл болбойт экен. Эми вала южибу фи салати вала жаназат. Азыр кайтып аткан бул жакшыраак деп атабыз, мустахаб. Буну кылбай койсо күнөө эмес, бирок адеби үчүн шашкан эч нерсең жокпу, ушуну кылган жакшыраак да. Кураныңды токтотуп, китебиңди токтотуп, эми вала южибу фи салати вала жаназатан. Намазда турган адам жооп бербейт. Албетте намазда турган жооп бербейт да. Жаназада турса дагы азанга жооп бербейт, жанагындай артынан кайталабайт. Ва хутбатин, хутба кылып атса, ва самаиха, хутба угуп атса дагы жооп бербейт. Мисалы жума намазынын хутбасы болуп калат го. Мечиттер жакын болсо, сиздин имамыңыз хутба айтып атса, жанындагы имам мисалы кийинки азанда айтып атса, жооп бербейт экенсиз. Дагы жооп бербей турган учурлар. Ва тааллумул илми ва таалимихи. Илим үйрөтүп атса же үйрөнүп атса жооп бербейт экен. Бул илим именно шар'ий илим болуш керек да. Илим үйрөтүп атса, үйрөнүп атса жооп бербесе болот дейт. Вал акли, тамак жеп атса, вал жимаа, кошулуп атса аял менен, ва кадаил хажа, ажатканада отурса, буларда жооп бергенге болбойт эми албетте. Ва южибул жунубу, эми валал хайд ва нуфаса. Азан айтылып атканда кээде адам жунуп абалында болуп калышы мүмкүн. Мисалы, багымда азан айтылып баштады. Ошондо жунуп адам Куран окуганга болбойт го. Анан азан айтылды, аркасынан кайталаса, болбойбу жооп берсе десе, жунуп жооп бериш керек экен. Аял болобу, эркек булар, эркекке. Бирок аялдардын айызы келип калса же нифас болуп калса, айыз деген кадимкидей эле жанагы
ай сайын келген, нифас деген төрөттөн кийин көргөн ай болсо, булар жооп бербейт. Ли аджзихима анил ижабати бил фи'л. Негизде булар намаз алып кезде окуйт, ошон үчүн булар жооп бербейт. Ва кала мислаху. Азанды аркасынан кайталайт. Ва хауқала фил хайялатайни. Анан хайяла сала хайяла фала дегенде хауқала кылат. Хауқала кандай? Ла хаула ва ла куввата илля биллах деп айтасыз да. Хайяла сала дейт го, ошо жеринде ла хаула эч кандай күч кубат жок, мен ибадат кылышыма Аллах Таала бермейинче. Эч кандай күч кубат жок, мен мага арамдан тыйылууга Аллах Таала өзү кудурет бермейинче деген сөз ла хаула ва ла куввата. Ушуну айтат экенбиз, бирок өзүн айтпайсыз да. Мисалы, хайя ала сола десе, хайя ала сола деп койбойсуз. Анткени бул эме истихфаф, истихза болуп калышы мүмкүн. Тоготпостук же шылдыңдоо болуп калышы мүмкүн. Мисалы, бир киши алып кел деди китепти деп койсо, анан кичинекей баласы алып кел деди китепти десе, мындай эме кычыланып сүйлөгөн болуп калат да. Ошондой болуп калбаш үчүн хайя ала сола, хайя ала фалах деген жерде эмне дейт экенбиз? Ла хаула ва ла куввата илля билля деп кайталайт экенбиз эки жолу. Ва кала садакта ва барарта. Анан бүткөндөн кийин садакта ва барарта, чын айттың, ак болдуң дейт. Ау маша Алла, анан калаган айтат. Ва инда каулил муаззин. Ас-салату хайру минан наум. Багымдатта намаз ас-салату хайру минан наум деген сөздү айтса, ошентип садакта деп айтат. Сумма даа бил василати. Анан васила менен дуа кылат. Азыр ушул жерде айтып коеюн. Бил василати. Васила деген бул өзгөчө бир макам, орун да. Бул кандай? Бада салатихи аля наби саллаллаху алейхи вассалам. Анын азан менен камат айткандан кийин пайгамбарыбызга салават айтыш керек. Салават айтып мындай дейбиз. Акыбал ижаба, жооп бергенден кийин салават айтабыз дагы. Раваху Жабир ибн Абдуллах радиаллаху анху риваят кылат. Анин наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбыз айтат: "Мен кала хина ясмаул нидаа". Ким эгер азан угуп атканда бул нерсени айтса, Аллахумма, о Аллахым, Робба хадихи даъвати тамма, ушул жеткилең чакыруунун эгеси, ва салатил qaima, турган намаздын эгеси, атин Мухаммадан ал-василата вал фадила, Мухаммад пайгамбарыбызга василат бер, анан фазилет бер. Ва ба'атху мақама махмудан лази вa'атта, жана өзүң убада кылган макам бер, орун бер деген десе, халат лаху шафаати яумал қияма. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ал адам үчүн кыяматта менин шапаатым адал болот дейт. Шапаат кылам дейт. Шапаат дегенде анын күнөөлөрүн кечирилиши үчүн мен ортомчу болом деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ушул дуаны жаттап алып, дайыма каматтан кийин айтыш, азандан кийин айтышыбыз керек экен. Каматтан кийин дагы айтылат негизи кеде. Ва ида сами'тумул муаззин. Бул васила дегенде кээ бейиштеги бир орун дейт да. Анан кээ ушу адам баласына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жана шапаатчы болот да. Башка пайгамбарлар дагы келип пайгамбарыбыздан жалдырап шапаат кыл бер дейт да, ортомчу болуп бер дейт. Ошондо үммөтүнө ортомчу болот. Ким эгер ушул дуаны айткан болсо. Аллахым баарыбызды пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтүнөн кылсын, өзүнүн сүйүктүү пенделеринен кылсын. Аллахым разы болсун.